Диний ишенимдин ар түрдүүлүгү касташууга себеп болбошу керек. Борбор Азиянын жана алыскы чет өлкөлөрдүн Бишкекке чогулган дин ишмерлери конфессиялар аралык ынтымак, кызматташтыкка тилектештигин билдиришти. Коомчулукта билесиздер, баягы адамдарга түшүндүрүп, бул нерсени, бул максатты адам катары бири-бирин сыйлап жашоону ар бир дин ошону көздөйт. Өзгөчө биздин ислам динибиз дагы пайгамбарыбыздан калган нерсе. Ар бир коомдо кандай дин тутунса дагы ошо диндегилер менен мындай ынтымакта жашоону пайгамбарыбыз да көрсөтүп кеткен. Между этими религиозными конфессиями есть. Мен ар башка диний мекемелердин башчылары менен, анын ичинде муфтилер менен дагы түрдүү иш-чараларда жолугушуп жүрөм. Ислам жамааттары менен православдардын ортосунда эч кандай талаш маселе жок. Жылуу мамиледебиз. Кыргызстан менен Өзбекстанда конфессияларга аяр мамиле жасалып, алардын байланышын чыңдоого көрүлүп жаткан иштер баарыбызды кубандырат. Адам кайсы динди тутунса дагы өз эрки. Бул талаш талкууларга жол ачпаш керек. Биз адамдын эркине каршы жасалган аракеттерге бирге бөгөт коебуз. Нас много что отличает друг от друга. Биз тутунган динибизден улам бири-бирибизден айырмаланабыз. Бирок ушундай жолугушууларда баарыбызды көп нерсе байланыштырганын сезебиз. Конфессиялардын ынтымагын чыңдоого жасалып жаткан аракет биз тараптан дайыма колдоо табат. Диндин чындыгы баалуулугун ала алган адам эч убакта касташууга барбайт. Дин таануучу адистер салттуу диндерде башка конфессиядагыларга каршы чакырыктар жасалбайт деп эсептешет. Кооптуу агымдардан коргонуп, маалыматтарды электен өткөрүп талдай билген адам адашуудан алыс болот. Коомдогу чыңалууга жеткире турган көрүнүштөргө бөгөт коюлуп келатат. Ведомстволук комиссиялар бар, бул ГКМБ менен, 10 отдел менен өлкөбүздө тынччылык, дин эркиндиги камсыз болуш үчүн радикализация, анан терроризмге каршы дайыма бизде тренингдер, чогулуштар болуп турат, алдын алуу окуулар болуп турат, түшүндүрүү болуп турат. Бул багытта биздин эң негизги приоритеттүү багыттарыбыздын бири бул. Баш мыйзамга ылайык дин башкарууга, саясатка аралашпайт. Мамлекет ар бир жарандын дин тутуу эркиндигин урматтайт. Бирок ал аркылуу улуттук баалуулуктардын четке кагылышына жол берилбейт. Конфессиялар аралык ынтымак, кызматташтык өзгөчө маани берилип жаткан маселе экени мамлекет башчысынын кайрылуусунда айтылды. Мамлекет тарабынан бардык диний конфессияларга бирдей тең мамиле жасалып, дин тутуу эркиндиги толук камсыздалып келет. Мамлекет конфессиялар ортосундагы ынтымакты ар кандай диний жамааттардын ортосундагы өз ара сый мамилени чыңдоого өбөлгө түзүүдө. Биз жашап жаткан светтик дүйнөбүй модель дини же улуттук тирешүүгө эмес, укуктук, демократиялык мамлекетте ар түрдүү баалуулуктар системасынын шайкеш жанаша жашоосуна негизделгендигин баса белгилеп кетейин. 2021 5 жылга белгиленген диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы кабыл алынган. Ал диний сабаттуулукту өнүктүрүүгө, маалыматтык агартуучулук саясатты күчөтүүгө да багытталган. Мектептерде дин таануу сабагынын киргизилгени да анын максаттарына шайкеш келет. Калугул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.